Кара Суу районунун Мамажан айылында соңку 1 жылда чөйлөр кескин көбөйгөн. Жергиликтүүлөрдүн айтымында, чөйлөр айылдагы мүрзөйлөрдү казып, маркумдардын сөөгүн сыртка сүйрөп чыккан фактылар катталган. Биздин чыгармачылык топ барганда чөйлөр баскан жаңы эле издер кардан байкалып турду. Көрүстөндү карап жүргөн Абдыкалык Кадырбеков сөөктөрдү айылдаштары менен жерге кайрадан жашырган. Бир караганда көрүстөндү чөйлөр ийинге айландырып алгандай. Ушул тапта жаңы эле оюлган көрүстөндөр турат. Мынау немелер чукулган жерлер жок эле мурунча. Кийинки быйылкы жылы ушулар пайда болуп калды. Ана мынау чөптөрдү карасаңыз, мына айлана чөйрөдөгү, мына жактакылар бийик өскөн дагы мына жерлердеги ошо такырайып неметип калган да, такырайып калган. Бир келсем, ошо мына жерлерди жаңыдан чукуп, мына тупурактарын чыгарып, мынаны карасаңар, мынаны. Мамажан айылынын тургундарын кооптондурган чөйлөрдү жок кылуу үчүн 30 Адыр айылынын тургуну Абылкасым Жаанбаев аңчылыкка киришти. Жашы 60-ка чамалаган мырза бой жеткен 2 баласына аңчылык кылуу сырларын үйрөтүп койгон. Азыр балдары менен бош учурунда чөйлөргө ууга чыгып жатат. Жыл башынан бери Абылкасым мырза балдары менен 15 чөөнү өз тегерегинен атып жок кылган. Мыйзам боюнча Кыргызстанда бир чөөнү жок кылууга 2000 сом төлөшү керек. Бирок Абылкасым мырзага ушул кезге чейин убадаланган акчаны аңчылык департаменти төлөп берген жок. Бизге эч кандай жооп болбой атат да. Мына ушул күндө жылдын башынан бери 30 Адыр айыл өкмөтүнө караштуу биз сүйлөшүп туруп атканбыз да мурдагылардын. 12 чөбөрүн териси бар. Жош айыл өкмөтүнө кечеги суроолор боюнча 3 чөбөр атып бердим. 15 чөбөр болуп калды бизде азыр. Ушуну эми жыйынтыгын чыгарып берсе жакшы болот эле да. Убадаланган каражатты күтүп жаткан аңчы өлтүрүлгөн чөйлөрдүн терисин сактап турат. Чөйлөрдүн узундугу 1 метрге чейин, ал эми салмагы ургаачысыныкы 10-11 килограмм, дөбөттөрүнүкү 12 килограммдан ашык чыгат. Чөйлөр мүнөзү түлкүдөй куу, карышкырдай жырткычтык жайы бар. Жаныбардын алдынан карасаң түлкү, артынан карасаң итке окшоп көрүнөт. Мына ушул камышта дайыма болот чөбөрлөрчү. Аякта айылдарды айланып, кечке маал ушул жерде болот. Күндүз ушул жерде кечке убактысын өткөзүп, кайта келе кечке маал баардык айылдарга тарайт ушул жерден. Мына ошогон азыр жерлерибизди камыш басып кеткен көпчүлүк жерлериндечи. Ошого окшогон жерлерде камыштарда түнөшөт булар. Чөйлөр жок кылынып, айылда уучулар ок чыгарып аңчылык кылгандыктан азырынча чөйлөр азайып калды. Жергиликтүү тургундар да кооптонбой калгандыгын айтып жатат. Burada şu çöbörler gelgende bomba sambolardan akölüp aldı, tarсылдатып, түнү 1-2 жолу аткылап бир била кылып анан кийин тынчыгып жатып калат эле мүндөр алыкындай. Бир улуп барып анан кийин качып бир жака жоголуп кетишет эле да. Мен өзүм мына Шипаңда жашаймын. Мына жерде айылдын чекесинде, бу жерде малым бар, короом бар, ушул жерде өзүм жаңы жасам. Мен дагы коркпой калдым кыйла. Быйыл өлкө аймагында чөйлөр көбөйдү. Бирок мал жандыктарына жана адамдарга кол салган фактылар каттала элек. Адыл Акжулулу, Улар Мужиев, жаңылыктар, Кара Суу району.